Өткөн аптада Жогорку Кеңеш кабыл алган Жер кодексинин жаңы редакциясына нааразы болгондор кечээ парламент алдына чогулушту. Алар президент Садыр Жапаровду Жер кодексине байланыштуу парламентте кабыл алынган жаңы мыйзам долбооруна кол коюудан карманууга чакырышкан. Анткени мүлк ээлери аталган мыйзамда жарандардын менчик укугу сакталбай калган деп эсептешип, бийлик компенсацияны базар баасынан төмөн кылып, жер тилкелерин коомдук муктаждык үчүн алып коет деп кооптонуп жатышканын айтып чыгышкан. Бул нааразычылык боюнча мамлекет башчы да үн катты. Кабар агенттигине берген маегинде Садыр Жапаров менчик жерлерди алып коюуга каршы экенин билдирип, жеке менчик мүлктөр кол тийгиз деп белгиледи. Ошондой эле өлкө башчы өз сөзүндө иштетилбей турган жеке менчик жерлерди алабыз деген мыйзам долбоору келсе, каршы пикир менен артка кайтара турганын кошумчалады. Белгилей кетсек, Жогорку Кеңеш 13 февралдагы отурумунда талаш жараткан Жер кодексинин жаңы редакциясын кабыл алган. Аталган мыйзам долбоорунун күнгөй тескейи кесиптешим Нурзат Көчүмкулованын материалында. Кыргызстан боюнча 339 дача бар экен. Ошон үчүн шашылыш түрүндө кабыл албай ушул мыйзам долбоорду. Давайте экинчи окууга, Нурлан Санбекович. Добушка коюңуз, колдоп өткөрүп бериши керек, урматтуу депутаттар. Колдоп берели муну. Эгерде өтө бир ор койгон чоң катачылыктар болсо, 6 айдан кийин кайра өзгөртсөк болот. Өткөн аптада Жогорку Кеңештин 13 февралдагы отурумунда депутаттар талаш жараткан Жер кодексин 3 окууда кабыл алды. Аталган Жер кодексинин жаңы редакциясын министрлер кабинети 2022 жылы иштеп чыккан. Ал 1 жылдай коомдук талкууда жүрүп, 2023 жылы парламентке киргизилген. 2024 жылдан тарта бул долбоорду Жогорку Кеңештин комитеттери карап, талкууга алынып баштаган. Бул мыйзамды мен түшүнгөнүмөн өкмөт 2 жыл 3 жылдан ашык бышырып келген окшойт. Бул чоң кодекс чындыгындачы. Мен деле бул кодекске катышканыма ушул 2-3 ай эле катыштым, бирок 2-3 айда көп талкуу болду. Ушул жерде коомдук угуу болду. Эки тараптын каалаган сөздөрү айтылды. Болгон депутаттардын сунуштары кабыл алынганы алынды, алынбаганы алынбады. Биринчи окуу, экинчи окуу өзү бир 2 ай жүрдү да. Анан негедир 3-чү окууда техникалык, редакциялык эмес мүнөздө дагы биз сунуштарды беребиз деп, эми коллегалар сунуш берип атат. Эми ар бирөөнүн андай мүмкүнчүлүгү бар, маселе жок. Бирок регламентте так жазылып турат. Биз эгер экинчи окууга кайтарган күнү деле биз ал жерде техникалык, редакциялык гана мүнөздөгү өзгөртүүлөр киргизе алат экенбиз. Ал так жазылып турат регламентте. Анда урматтуу коллегалар, азыр эки эле вариант. Же биз азыр 3-чү окуудан муну экинчи окууга кайтарсак чоң өзгөртүү киргизе албайбыз. Же четке кагыш керек. Демилгечилер жаңы кодекстин максаты жерлерди коргоо жана пайдаланууга көзөмөлдү күчөтүү экенин билдирген. Агалай Кыргызстандагы жер тилкелеринин баары бир сыйра ревизиядан өтүшү мүмкүн экени айтылган. Ал эми айрым депутаттар тарабынан документтеги дачалардын маселеси талкуу жаратып, ал жерлер мамлекетке өтүп кетиши мүмкүн деп кооптонуп жатышканын жашырган эмес. Бирок өкмөт андай коркунуч жок экенин билдиргенине карабай, парламентте талаш талкуу жаратып, 13 депутат мыйзам долбоорун экинчи окууга кайтаруу сунушун берген. Сиздер экинчи окууда карадыңызбы белек? Экинчи окууда караганбыз. Нурлан Асанбеков, экинчи окууда караганбыз. Парламентский угуу кылганбыз, круглый стол кылганбыз. Сайтта илинди. Бизге чейин 4 комитет карап чыккан бул маселени. Биз 5-чи профильный комитетпиз. Бул бүт маселенин баарын карап чыкканбыз. Бул жерде эң негизгиси азыр жанагы эле биздин дачалар боюнча маселе болуп атат. Ошонун талаш тартышы мына бүгүнкү чейин бүтпөй атат. Мына жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү отурат. Biz apros kıldık, gubernatör men süйлөштүк. Жергиликтүү бийликтин биринчи орун басып отурат, сураңыздар. Алар айтып атат. Бүгүнкү күндө дачалардын 85% макулдугун берип атат. Бир 15% макулдук бербесе, ушу менен талаш тартышуу жерде чыгып отурат азыр. Кечирим сурайм, ошол эле 15% болсо дагы ал эл да. Биздин эл, биздин жарандары болот да бизге. Анан Нурлан Санбекович, давайте мы сделаем так. 85% мы не против. Мы сделаем это добровольно, не в принудительном порядке. Пусть они проголосуют сами, там решат, сходить им в дачи или не входить. Мы сейчас как раз хотим такую норму дать, которая очень понравится многим гражданам, чтобы не было противоречий. Эмнеге өкмөт күн тартибин алып коебуз деп позициядан бир аз артка кечеңдик деп атасыңар. Биз ушу жер кодексин колдоп берели деп отурабыз эртеден бери. Бул туура эле маселе, туп-туура мыйзам. Эмнеге күн тартибин алып атасыңар? Биз өтмөк да мыйзам долбоор азырчы. Бул мына аэропорт жактан бар дачадан келет. Бул дачадагы элдин маселеси, бул өз үйүндө өгөйлөнгөндөр, бир сөз менен айтканда. Өзүнүн үйүндө, өзүбүздүн Кыргызстанда өгөйлөнүп жүргөндөр.
Эмне үчүн биз аларды колдоп берип, эмнеге жардам беришибиз керек? Урматтуу депутаттар, азыр өкмөт элди ойлоп атат дагы, парламент элди ойлобой каршы чыкканда көрдүм кылабыз элге азыр. Өкмөт элди ойлоп атат, а парламент болсо жок деп көмбөй аткандай тажрыйба кылат элдин баарын азыр. Каттоодон 87 депутат өттү, каттоону жабыңыздар. Аталган мыйзам долбоорун 3-чү окуудан добушка коем, добуш бериңиздер. Добуш берип коюңуздар, урматтуу депутаттар. Макул 68, каршы 6, баары 74, катталды 87. Мыйзам долбоору 3-чү окуудан кабыл алынды. Ал эми кечээ аталган жер кодексинин жаңы редакциясына нааразы болгондор парламент алдына чогулуп, кабыл алынган жаңы мыйзам долбооруна президентти кол койбоого чакырып, кол топтошкон. Ал арада мамлекет башчы Кабар улуттук агенттигине маек берип, жер кодексинин жаңы редакциясы боюнча соңку талкуу тууралуу кеңири токтолгон. Анда ачо менчик жерлерди алып коюуга каршы экенин жана жеке менчик мүлктөр кол тийгиз экенин баса белгилеген. Менчик жерлерди алып коюуга мен каршымын. Жеке менчик мүлктөр кол тийгиз. Эгер ФПСтин ижарага берилген жерлер болсо, анда башка кеп. ФПСтин жүздөгөн гектар жерлерин 49 жылга алып алышып, анан иштете албай ото чөп басып жаткан жерлер жөнүндө кеп болуп жатса керек. Андай жерлерди сөзсүз айыл чарба багытына иштетишибиз керек. Барган сайын дүйнө жүзүндө айыл чарба багытындагы жерлер тарып барат. Адам саны тездик менен өсүүдө. Мисалы биз бүгүнкү күндө өзүбүз буудай менен камсыз кыла албай калдык. Керектүүнүн 60%-ын чет өлкөлөрдөн импорт кылып жатабыз. Ошондуктан 1 квадрат метр жер болсо дагы бош жатпашы керек. Жеке менчик жерлерди болсо жергиликтүү бийликтегилер кыдырып туруш керек. Кимдер иштете албай жаткан болсо, өкмөт тараптан жардам берели, иштеттирели. Андан сырткары жыл өткөн сайын адам саны тездик менен өсүп жатканын айткан Садыр Жапаров Кыргызстан өзүн буудай менен камсыз кыла албай жатканын, 60%-ын чет жактан сатып аларын сөз кылып, бош жаткан жерлер болбошу керектигин билдирди. Эгерде иштетилбей турган жеке менчик жерлерди алабыз деген мыйзам долбоору келсе, каршы пикир менен артка кайтара турганын кошумчалады. Адам саны тездик менен өсүүдө. Мисалы биз бүгүнкү күндө өзүбүз буудай менен камсыз кыла албай калдык. Керектүүнүн 60%-ын чет өлкөлөрдөн импорт кылып жатабыз. Ошондуктан 1 квадрат метр жер болсо дагы бош жатпашы керек. Жеке менчик жерлерди болсо жергиликтүү бийликтегилер кыдырып туруш керек. Кимдер иштете албай жаткан болсо, өкмөт тараптан жардам берели, иштеттирели. Өзү иштете албай жатса, анда ижарага алып өкмөт иштетсин, жолдорун тапса болот да. Иштетпей жаткан жеке менчик жерлерди алабыз деген ченем менен мыйзам долбоору келсе, каршы пикир менен кайтарам. Учурдан пайдаланып жеке менчик жер ээлерине кайрыла кетейин. 1 квадрат метр жерди да бош калтырбагыла. Буудай, арпа, картошка сыяктуу айыл чарба багытындагы тамак аш боло турган эгин-тегиндерди сепкиле. Импорттон көз каранды болбойлу. Өзүбүз камсыз кылганга аракет кылалы. Өкмөттүн максаты деле ушул. Силердин жерлерди тартып алып, өкмөттү байыталы деген максаты жок. Ал эми ажонун бул айткандарын колдоого алып коштогондор четтен чыгууда. Мамлекет башчы эч бир жарандын билдирүүсүн көңүл сыртында калтырбай, алардын айткандарын эске алып, эл менен эсептешүүсү дейт эксперттер. Негизги бизнестин негизги уюткусу бол жер болот. Туурабы? Эң туура айтты деп колдойм. Бул жагынан президенттин айткан сөзүнө мен толугу менен кошулам. Себеби дегенде мына көчөгүн эле ошо парламенттин алдында эл чыкпадыбы, туурабы? 10 миң деген киши петиция кылып кол коюп беребиз деп атат. Мына ошол үн, элдин үнүн президент туура кабыл алып, токтотуп кой деген, мындай өзек токтотуп кой деген ой болду. Значит, эл да азыр кубанып атышат. Мына президент бизди ошо туура кыл деп ойлоп көрөм. Жер азыркы күндө мынакей жер менен алдагы бул инвестициянын бир бөлүгү. Туурабы? Бизде байлыгыбыз кандай? Эң чоң байлыгыбыз биздин жер. Анан жердин астындагы байлык, үстүндөгү байлык, анан элибиз, туурабы? Мына ошо элибиз суранып атпайбы? Койгула мурун мыйзам бөлөкчө болчу, ошо мыйзамдын негизин сатып алганбыз деп. Чеми мыйзам баягы обратный сила немейт деген барга, туурабы? Ошону колдоп президент туура айтты. Мындай акыйкаттуулукты ачык айтып көрсөттү, бул дагынан абдан жакшы болду деп ойлойм. Элдин үнүн укту, жетти депчи. Демек мына ошол жакында болуп отурган жер кодекси боюнча парламентте эметкен, алар эске алып, президент айтканын эске алат да, туурабы? Аткарсанда элди колдогон болот биринчи очередте. Бул жагынан жакшы болду. Белгилей кетсек, Кыргызстанда жер кодекси 1999 жылы кабыл алынган. Андан бери ага 61 ирет өзгөртүү киргизилген.
Бийлик өкүлдөрү аталган документ эскирип, бүгүнкү шарттарга жооп бере албай калганын белгилеп, аны толук жаңы редакцияга кабыл алууну сунушташкан. Учурунда жер реформасы жүргүзүлгөндө, жердин 75% үлүш катары берилген, калган 25% мамлекеттик фонддун жери катары калган. Учурда азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо артыкчылыктуу багыт. Мына ошону ишке ашыруу максатында мамлекеттик фонддун жерлери колдонулушу зарылдыгы белгиленген болчу. Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, Күндөмү жыйынтык программасы үчүн.